Это Нургазы Жакшылыкбек уулу, тот самый Нургазы, который с легендарного видео. Кыргызстандын интернет жамаатындагы бир топ элдер Нургазыны тааныйт болуш керек. Анткени Нургазы тууралуу тартылган Азаттык үн алгысынын жана Улан Эгизбаев баш болуп тарткан видеосу бүткүл Кыргызстанда бир топ сүймөнчүккө ээ болуп, Кыргызстандын КТРнаны көрсөтүп, элдер көрүп, элдердин ага жан тартып, алдын келгенсип, ошол видео менен балдар жакында Америка барып, биринчи орунду утуп, Вебби Авард боюнча. Мындай, менин оюмча, чоң атасы түшүндө көрбөгөн нерселерди кылып атат да, мындайчы. Апасы бар элек, атасы бар элек Америкага барып келди. Ким ишенди эле Нургазы Америкага барат деп, өзү эле ишенген эмес болуш керек. Анда эмес Нургазы өзүнүн окуясы тууралуу. Саламатсыздарбы? Мен мындан 2 жыл мурун 8 класста окуп атканда коляскам бузулуп калган. Анан коляскам бузулуп калып, 10-15 күн мектепке барбай калгам. Анан ошо айылда бир эжелер айтып калды, ушинтип Азаттыкка баргыла, ошак жардам берет, коляска берет депчи. Анан мен маам жибердим, барып келгиле деп, анан шаарга келди. Анан шаарга келип, Азаттыкка Улан байкелерге барып, анан ушинтип коляскасы бузулуп калды, коляска алып бере аласыңарбы деп сүйлөшүп, анан Базарбаев деген министрге барып, Улан байкелер коляска алып бериптир. Анан колясканы алгандан кийин деле маам бул коляска деле убактылуу, 1 жылга жетсе жетет, жетпесе жетпейт, убактылуу. Анан баягы мектебибиз алыс, 2-3 километр үйдөн. Коляскабыз бат эле бузулуп калат, иниси сүйлөйт депчи, 7-8 жылдан бери. Анан баягы өзү жүрө турган мотоцикл сыяктуу квадроцикл деген эме бар экен. Ошону кыялданып алгысы келип жүрөт деп айттыр. Анан Улан байкелер анда биз тартып жардам берели деп, анан маам келди. Келгенден кийин бир айдан кийин, ушу 1 айга жетпей келди Улан байке, келип мени тартып кетти. Анан тартып кетип, ушу барып телевизорго чыгарып, интернетке чыгарып, анан квадроцикл алып беребиз деди. Анан мен күтүп аттым. 1 жылга жеткен жок бирок. Келеби, келбейби деп отурдум. Анан көптөн күткөн квадроциклым да келип калды. Квадроциклым абдан кубандым. Квадроцикл мага да жакшы болду, иниме да жакшы болду. Анан кечигип барган сабакка кечигип да барбай калдым. Каарда, жаанда бара албай аткан сабакка барып да калдым. Анан ошентип квадроцикл менен сабакка бара баштадым. Анан менин бул видеомду тартып кеткен фильмди интернетке чыгарган мен өзүм деле билбейм. Интернетке чыгарганчы. Анан 5 фильм тандалды деп уктум. Ичинде бар экенсиң деди. Анан мен аны берген жок, не деп койдум. Анан дагы кайра укту, Улан байке айтты кайра. 2-орунга келдик. 2-орунда келдибиз, бир сутал деп калдык деди. Анда да мейли дедим. Ой болгон жок барабыз дегенчи. Америкага барам деген оюм жок болчу чындыгында. Анан ошентип Улан байке 1-орунду алдык деп телевизорго чыгып калды. Телевизордон көрүп калдым Улан байке. Анан ошентип Америкага барып калдык. Анан мына Улан байке кос бардык. Улан байкени да чакырайын. Анан Улан байке. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Нургазынын Улан байкеси менен тааныбагандар таанышып алайын. Нургазы бир сыр айтып кетти, анан биз эми Антарктидага жете элекпиз, бирок Нургазы айткандай Америкага барып келдик. Бул тасманы Азаттыктын командасы тартты. Биз башында ошол тасманаттын кыял деп, ошол кочкордун, каарман айткандай шамалдуу кочкордун мектеп окуучусунун кыялы тууралуу тартканбыз. Ал ошол интернет Оскарды жеңип отурат. Мен бул тасма аркылуу ошол Нургазынын биринчиден билимге болгон умтулуусу. Бизде баягы Кыргызстанда мындай түшүнүк бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейбиз да. Биз абдан туура эмес айтып атканбыз, ошондуктан дагы биз темабызды чектелбеген мүмкүнчүлүк деп атадык. Эмнеге? Себеби биз майып адамдарды же болбосо баса албаган адамдарды мындай мүмкүнчүлүгү чектелген деп өзүбүз эле чектеп коет экенбиз да. Буларда тескерисинче бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Толук кандуу адамдар, 6 саны аман адамдарда эле
каалаган нерсесине жетип, каалаган нерсесин кылса болот экен. Анткени биз ушул тасма аркылуу көрсөттүк. Нургазы айткандай башында түшүнө да кирген эмес Америка. Бирок Нургазынын ошол билимге болгон умтулуусу жана өз алдынчалыкка болгон умтулуусу Америкага жеткирди десек жаңылышпайбыз. Анткени башында ошол Нургазыны иниси Дастан 9 класска чейин түртүп барчу мектепке. Айылда билесиңер, жолу таштак, суук, кар, шамал дегендей 9 жыл бою түрттү. Анан Нургазынын ошол кыялы өз алдынча мектепке барсам деген кыял болду. Өз алдынча ошол квадроциклга отуруп алып, инимди убара кылбай, өз алдынча билимге умтулсам деген кыял болду. Анан биз кыялынын орундашына жардам бердик. Азыр баарыңарга түшүнүктүү болсун үчүн ошол тасмадан кыска үзүндүнү көрүп, андан соң сөзүмдү улантайын. Qancha o'quvchi kelib, Көргөндөй, Нургазы ошол Кочкор районундагы Ак Учук орто мектебине ушундай тоскоолдуктар менен барчы. Биз жолун көрсөткөн жокпуз убакытты албаш үчүн. Ойлоп аткан болушуңар мүмкүн, бул айылда пандус бар экен деп. Мына бир кичинекей сырды айтып коеюн, бул жерде министр айым дагы отурат. Ошол мектептеги пандусту мен көрүп алып, мен тартканы барганда таң калгам. Анткени биздин айылда пандус жок болчу. Ак Учуктуктар алдыга кеткен го, өнүгүп пандус куруп коюптур деп таң калып атсам, кийин Нургазы айтып атпайбы? Сиз келем дегенде мектеп директорубуз түнү менен пандус куруп чыкты деп. Абдан таң калдырды. Анан алардын оюна келбептир, спорт залды тартат экен депчи. Спорт залды көрдүңөр? Коляска менен эмес, спортчу адамдар дагы секирип чыгыш керек болот да, мындай. Абдан оордук менен. Анан эмне үчүн мектептерге, соода түйүндөрүнө, жолдорго, ак үйгө, өкмөт үйүнө биз пандус курсак болбойт. Оңой эле экен да. Мына Ак Учуктун мектеп директору көрсөттү, бир түндө куруп койгула болот. Мына бул жерде министр айым Элвира Сариева, депутат мырза Жанар Акаев отурат. Сиздердин көзүңүздөрдү карап айтып коеюн, ушул маселеге көңүлүңүздөрдү бургубуз келет. Ооба, биз Америкага барып келдик, жеңдик, жылдыз болуп атабыз, бирок бул баягындай локалдуу эле маселе, мен глобалдуу маселени козгогум келет. Эмне үчүн биз Нургазы сыяктуу биздин жаш окуучуларга шарт түзүп бербейбиз, мүмкүнчүлүк түзүп бербейбиз. Эмне үчүн буту баспаган адамдарды, көзү көрбөгөн адамдарды эки адам сөзсүз коштоп жүрүш керек? Эмне үчүн арабада түртүп жүрүш керек? Эмне үчүн башкалардын жардамына муктаж болуш керек? Биз мына Американын Нургазы экөөбүз көрүп келдик. Шарт түзүп койсо болот экен. Метрого болобу, ак үйгө болобу, көчөгө, дүкөнгө болобу, бардык жакта пандустар бар, лифттер бар. Мисалы Нургазы өзү көрдү, метродо өзү эле эркин каалагандай жүрдү. Ошонун таасири менен өткөндө 5-каналга интервью берип калдык. Анан мен ойлодум да, Нургазы мени күтүп атса керек, мен көтөрүп чыгам да депчи. Жүрсөм 15-этажда турат. Ой, таң калдым, кантип келип калдың десем. Өзүм эле дейт. Мына ошол Американын таасири, бирок ал жакта деле 15-этажга чейин пандус жок экен, эми лифт менен чыкты, бирок байкелердин жардамы менен. Ошол дагы мындай өз алдынча мен эмне үчүн бирөө түртүш керек деген нерсе пайда болуптур да Нургазыда дагы. Бул жакшы нерсе. Анан Азаттык буга чейин дагы эксперимент кылган. Азыр назарыңыздарга дагы бир видео сюжетти көрсөтөм кыскача. Бир жыл мурун Азаттык плюска тартылган. Андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Мына биз азыр Бишкектеги жер алды өтмөктөрдүн бирине келдик. Азыр сиздер менен чогуу дээрлик 45 градус болгон. Мына пандустан түшкөнгө аракет кылабыз. Көрүп тургандай өтө тик, бирок жең түрүнүп түшүүгө аракет кылып көрөбүз. Балким ар өткөн бер өткөндөр
жардам берип калаар. Өтө кооптуу азыр. Балдар жардам берип коесуздарбы? Түшүш кыйын болуп атат. Бекем кармадыңызбы? Мынаки өтө тик мына. Өтө тик мына. Бирөөнүн жардамысыз бул жерден түшүү мүмкүн эмес. Аба салып кетсе эч ким кепилдик бере албайт. Чарчаган жоксузбу? Бекем кармаңыз, өтө тик бияк. Кармаңыз. Мынаки. Араңдан зорго бирөөнүн жардамы менен араң түштүк. Рахмат сизге, чоң рахмат. Дагы жакшы, биз кичине арыгыраакпыз. Бул абдан мындай Кыргызстанда глобалдуу маселе. Эмне үчүн биз пандус курбайбыз? Колясканы алып келип коесуздарбы? Бул мына ошол эле филармониянын жаны эмес. Ошол эле ушул майыптарга шарт түзгөн социалдык өнүктүрүү министрлигинде 45 градустук пандус турат. Ошол жерден чыгып көрүңүз. Базарбаев сөз берди эле ошол биз сыяктуу эксперимент кылам деп, аны дагы күтүп атабыз. Ошол эле билим берүү министрлигине Нургазы барса чыга албайт. Туурабы Элвира Кубанычбековна? Ак үйгө да чыга албайт. Өзүбүз аны эксперимент кылдык, Кудай буйрса жакында чыгарабыз. Өкмөт үйүнө да кире албайт. Демек биз өзүбүз эле disable деген түшүнүктү мүмкүнчүлүгү чектелген деп өзүбүз мындай чектеп коюп турубуз да. Булардын мүмкүнчүлүгүн чектеп коюп турубуз. Эмне үчүн? Пандус куруп койсок, айтмакчы, пандус ар бирибизге керек. Ар бирибизге. Министр айымга дагы, депутатка дагы, Нургазыга дагы. Эмне үчүн? Жөнөкөй эле коляска. Мына көбүңүздөрдүн уул кыздарыңыздар бар, балдарыңыздар бар, бир туугандарыңыздар бар. Бөбөктөр үчүн коляска. Ушул коляска менен ошол жанагы биз эксперимент кылган филармониянын жанынан өтүшүңүздөр толук мүмкүн. Ал жерден сөзсүз бирөө жардам бериш керекпи? Же ошол эле ак үйгө, же ошол эле ак учуктагы мектепке, же болбосо соода түйүндөрүнө кириш үчүн балаңыз менен бир гана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес, өзүбүздүн балдар менен эс алганы барсак, сөзсүз түрдө биз бирөөлөрдүн жардамына муктаж экенбиз да. Пандус ар бирибизге керек. Элдин балдары космоско учуп атат. Айфонду түрлөп чыгарып атат. Электр энергиясы менен жүргөн машинелерди ойлоп таап атат. Жана башка көптөгөн жаңычылдыктар. Биз кыргыздар жөнөкөй эле ушул ак учуктун мектеп директорундай жокпуз да. Пандус куруп кое албай ушундан бери келип атабыз. Эмне үчүн? Ойлонуп көрбөйлүбү? Бойдоктор балалуу болот эртең эле. Маселе жаралат кайра эле. Элдин балдарын көрүп, кичине мындай намыска келсек жакшы болот эле. Америкада мына Нургазы да көрүп абдан таң калды. Анткени бардык жакта лифттер орнотулган, пандустар орнотулган. Баса албаган адамдар үчүн, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген биз айткандай адамдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн экен. Каалаган жагына бара алат. Биз болгону ошол пандустарды куруп койсок элек бир түндө. Нургазы эч кимдин жардамына муктаж болбойт. Жана кыял тасмасынын дагы негиз көзөгү ошол Нургазынын билим алууга жана өз алдынча болууга болгон умтулуусу болчу. Нургазы ушул билимге умтулган, өз алдынчалыкка умтулган жаштардын бирөөсү гана. Кыргызстанда тилекке каршы Нургазы сыяктуу миңдеген балдарыбыз бар. Алар керек болсо үйүнөн чыга албай, 4 дубалдын коштоосунда отурат. Аларда дагы кыял бар. Алар дагы кыялданышат. Алар дагы Антарктидага, Америкага баргысы келет. Келгиле. Элдин балдарындай болуп, биз дагы пандус куруп, жаштарыбызга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Чектелбеген мүмкүнчүлүк түзүп берели. Рахмат баарыңыздарга. Нургазы. Адаттагыдай менде суроо албетте. Өзүңөр байкагандай эле албетте эми бул пандустардын баарына сөзсүз түрдө албетте өкмөт күнөөлүү дегендей. Бирок чын-чынына келгенде, мисалы, бир топ имараттар, жеке менчик имараттарда, ошол эле жеке менчик имараттарда, жеке менчик биздин
эр азаматтарыбыз жана эжекелерибиз куруп атканда ошол эле пандусту эмнегедир курбай коет да. Мага эмне үчүн бул маселе абдан эме? Анткени менин балам бар. 2 чыгып атат. Анда эле маселе ошондой да, эгер мисалы мына ошол эле кесилишин өткөндө биз ар дайым 2 жолу ойлонобуз да. Азыр ушул мындай кооптуу пандус менен түшүп подземка аркылуу өтөлүкпү же баягы машиналар неме кылган жактардан өтөлүкпү? Экөө тең кооптуу. 2 вариант тең кооптуу да, мындайчы, экөөсүнөн түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, чындап эле мындай мынтип карасак 1 түн эле керек экен. 1 түнү чогулуп, бир аракет кылып жасап койсок, эми чыгынса эле болду да. Менде мындай суроо, Нургазы. Америка барып келдиң. Көрдүң. Айтчы, сенде мурун кандай кыялдарың бар эле? Кандай чоңойдо ким болом дейт элең? Андай кыялдар жок болчу менде. Анан бул Америкага барып келгенден кийин кыялдар пайда боло баштады. Буюрса англис тилин үйрөнөйүн деп атам. Дияка барсак англис тили үйрөнүш керек экен да. Анан англис тилин үйрөнөйүн деп атам. Анан кичине компьютерге кызыкчымын өзүм, анан ошо компьютерде окуп программист болоюн деп атам. Буюрса. Менче чын эле канчалаган жаш балдар мисалы ушундай кырдаалда болгондо кыялдангандан дагы коркот да. Мында алдына бир план коюп, ии келечекте мындай болом дегенден да корккон мүмкүнчүлүктөр бар. Кездер бар, айыл мен азыр эми Куда кааласа англисче мындай оңой эле үйрөнөт экен. Мен көрдүм мындай. A table, a pen баштайсың, анан London is the capital of Great Britain, ошо. We have a family, we are 5 in family. My father is an engineer, my mother is a teacher. My brother is a pupil. Билебиз да. Улан, дагы бир акыркы суроом, мына карасаңыздар, азыр мисалычы мен байкап калдым, жалаң гана баягы жаңылык саясат эмес, бир топ социалдык маселелерге журналисттер көбүрөөк көңүл буруп атат. Бул Нургазы гана эмес, Айчүрөк маселеси дагы боюнча болду. Буга чейин Ибрагимдин окуясы боюнча да бир топ журналисттер катуу активдүү эме кылды. Бул эмненин белгиси? Журналистика азыр Кыргызстанда жарандык позициясын катуураак бекемдеп кармап атабы, же саясаттан асандашып элге жакыныраак болуп атабы? Бул же мындай, неге? Же бирөө айтып атабы, ге саясатка аралашпай социалканы жасагыла деп? Жакшы суроо. Менин жеке пикиримде журналисттер деле саясаттан тажады. Анткени 120 эле депутат бар да. Ар бирин жазасын, жамандай министрлерди жазат. Күн 360 күн айбет жетпейт дегенде. Калган күн эмне кылабыз мисалы да? Жанар деле эми бир жумада бир выступление кылат, анан аны чоюп жаза албайсың да. Ошон үчүн изденет экен. Кыргыз журналисттерин ооба жамандай беребиз, ушакчы, анан тиги буу депчи. Бирок кыргыз журналистикасына өнүгүп келатат деген сөз да бул. Сиз жана жогоруда айттыңыз, мисалы Азаттыктын дагы бир кабарчысы Сабыр Абдумомунов 13 жаштагы Айчүрөктү алып чыгып, мына ортодон көрсөттү. Дагы бир жигитибиз Нуржигит дагыра менен сүйрөп эшикке чыккан, көрсөңүздөр керек, барыңыздар эле. Аны дагы тагдырын өзгөртүүгө себепчи болуп жатат. Кудай буюрса, операция жасалып, өз алдынча басып калса, бул бир эле адамдын тагдыры эмес, бир эле адамдын маселеси эмес. Бүтүндөй ошол жаш муундардын, жана биз айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселеси. Демек, биз бир адамдын тагдыры аркылуу ошол глобалдуу нерсени, жөнөкөй нерсе менен чоң маселени чагылдырууга өтө баштадык деп айтсак болот. Анткени бардыгы мындай көңүл бура баштады, адамдар кайрымдуу боло баштады. Мурда мисалы баары карап өтчү да мындайчы, коляскада отурат экен деп. Азыр Нургазыны бардыгы тааныйт. Нургазыдан көп киши сабак алат, стимул алат. Бардыгы Америкага баргысы келип калды болуш керек менин оюмча. Мына дүйнөлүк аренада Ник Вуйчич, чоң мисал. Эки колу, эки буту тең жок мунжу туруп, дүйнөдөгү эң атактуу, эң абройлуу адам болгонго жетишти. Нургазы дагы ал кишини көрүп түздөнөт. Демек, журналисттердин социалдык жоопкерчилиги чоң, бир гана саясат эмес. Рахмат. Улан Нургазы, жана биз айткандай эле качоктор жардам берди.